Эже баштайбыз. Кыргыз Республикасынын урматтуу президенти Сооронбай Шарипович, биз сиздерден Жалал Абад областык жазуучулар союзунун атынан, Элгүү чыгармачылык адабий бирикмесинин атынан жана жалпы эле Жалал Абад элинин атынан сизден өтүнөбүз. Ушу эл үчүн элим, жерим, мекеним деген патриот мекенчил жигитибиз ак жеринен адилетсиз соттордун чечиминин негизинде эч кандай күнөөсүз камалганын, бешиктеги баладан бекчейген чалга чейин кыргыз эли жакшы билип калды. Себеби маалымат айдыны азыр өтө кеңир экен, муну эл билип түшүнүп аңлап атат. Улуу урматтуу президент, сиз Кыргыз Республикасынын символикалуу жетекчиси катары ушул өзүңүздүн эл үчүн иштейм деген убадаңыздын өтөсүнөн чыгууңузду жана бийликтин бардык атрибуттары колуңузда турат. Эгер Садыр Жапаровду бошотом десеңиз, ал сиздин колуңуздан келчү иш. Ушул элдин уулун элге кайтарып бериңиз. Садыр Нуркожоевич эл үчүн иштеп берсин бизге. Биздин ишенген мекенчил патриот жигитибиз. Кыргыздын ушундай белдүү жигиттерин, мен иштейм деген патриот жигиттерин убагында элдин назарынан калып, аксакалдарды, апаларды укпай, каматып, жалган жала менен куугунтуктап кеткен Алмазбек Атамбаевдин тагдырын мына көрүп отурасыз. Ошондуктан кандайдыр бир күнү сиз да ушул Атамбаевдин кейпин кийип калбаңыз. Элдин назарынан калбаңыз, элдин уулун элге кайтарып бериңиз, сизден өтүнүч. Эл азыр бардыгы Садыр Нуркожоевди бошотуп алабыз деп эл түп көтөрүлүп кетиши да мүмкүн. Себеби дегенде ал ак жеринен отурганын бардыгыбыз билебиз. Аландыктан улуу урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, элдин нервин чыңалтпастан элдин уулун элге кайтарыңыз. Ал эл үчүн иштей турган жигит. Анан дагы ушу кошумчалап мен Садыр Жапаровго арнап атайын, акын катары ыр арнап койгум келет. Ошону жалпы элибиз укса. Кыргыздын кыран бүркүтү, ак жерден торго чалындың, мекеним, жерим, элим деп азаптуу шорго малындың, адилетсиз соттордун чечимине кабылдың. Темирдей бекем эркиңди бошотпой иним чыңап тур, артыңдай элиң бошотот, аз калды Садыр, чыдап тур. Ана мен да урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, мекендештер, сиздерге кайрылып кетет элем. Эгер Садыр Жапаров түрмөдөн чыкпай турган болсо, мына 20-жыл өтө турган парламенттик шайлоону бойкотко учуратабыз. Бир дагы адам шайлоого барбашы керек. Себеби дегенде бизге жепчута депутаттар шайлоонун кереги жок. Андыктан эгер Садыр Нуркожоевич чыкпаса, эл шайлоону бойкот деп жарыялайбыз. Мен айта турганым ушул: Садыр Нуркожоевич Жапаровду чыгарып алууда ар бир кыргызмын деген